Саламатсыздарбы достор, маанайыңыздар жакшыбы? Азыр сиздер менен жаңы теманын башталышында үй тапшырманы сиздер менен биргеликте текшерип алсак. Мындай кеттик. Мен сиздерге зат курам байланышы боюнча үлгү жүк, тагыраак айтканда аналогияны жазып бергенмин. Анда текшерип көрөлүк. Бул жакта Журкан Кебез деген үлгү жүк жазылып турат. Биз билип жатабыз, Журкандын бир курамы Кебез экенин. Негизи зат бул Журкан болуп жатат, анын курамы Кебез. Анан кийинки варианттарына өтүп көрсөк, саба кымыз дейт. Саба кымыз. Биз билебиз, саба деген бул кымыз куюучу идиш аяк, кымыз жасоочу идиш. Бирок ал саба деген териден жасалат дагы, кымыздан жасалбайт. Демек, кымызды биз жөн гана сабага апарып куюп коебуз деген сөз да. Ошондуктан сабанын курамы катары кымыз эсептелинбейт экен. Бул туура эмес болуп чыкты. Андан кийин батинке, байпак дейт. Батинке деген бул макул зат болуп жатат, ооба, зат. Бирок байпак анын курамы боло албайт. Анткени байпак деген өзүнчө бир зат, аны биз бутубузга кийүүчү кийимибиз, ал эми батинке болсо бутубузга кие турчу бут кийим да. Бул жөн гана байпак кийим болот. Демек, батинкенин курамы катары биз байпакты эсептей албайт экенбиз. Эгерде байпак деген сөздүн ордуна бул жакта балким кожа, булгары деп жазылып турган болсо, анда туура жооп болмок. Анда биздики Б варианттагы туура эмес экен. Б вариантын карасак, капчык акча дейт. Капчык деген эмне достор? Капчык бул азыркы орус тилинде айтканда кошелек. Биз ал жака акчаны салабыз. Бирок капчык бул өзүнчө зат болуп жатат дагы, анын курамы катары биз акчаны эсептей алабызбы? Жок, албетте эсептей албайбыз. Анткени акча дагы бир өзүнчө зат. Акчаны биз өзүнчө зат катары билебиз, капчыкты дагы өзүнчө зат катары билебиз. Ал экөөнүн байланышы бир гана акчаны капчыкка салып коебуз. Ошол эле байланышы бар. Негизи капчыктын курамы катары эсептелинбейт. Эгерде акча деген сөздүн ордуна балким булгары, кожа же башка сөздөр келсе, анда туура жооп болмок. Демек, Б варианты дагы туура эмес экен. Г вариантын карасак, жаздык, мамык дейт. Мында жаздык бир зат болуп жатат. Ошол жаздыктын курамы катары мамык эсептелинип жатат. Бул туурабы? Туура. Анткени жаздыктын бир бөлүгү бул мамык. Ошондой эле карасаңыздар, эми бизде 3 вариант туура эмес болуп калып, бир вариантты биз туура деп таптык. Ошол туура болгон вариантыбызды бизге берилген үлгү жүккө салыштырып көрсөк, кандай окшоштуктары бар экен деп. Мисалы үчүн Журкан. Бул адам баласы уктаарда жанына турчу нерсе болуп жатат. Жаздык деле адам баласы уктаарда башына жаздап жатуучу нерсеси болуп жатат дагы. Кебез менен мамык ошол Журкандын ичиндеги бир курамы, мамык дагы жаздыктын ичиндеги курамы экен. Ошондуктан биз туп-туура жоопту таба алдык деп Г вариантын белгилеп койсок болот экен, ишеничтүү түрдө. Достор, биз сиздер менен жалпы республикалык тестөөлөөнүн 2-бөлүмүндөгү суроолор бул эне тилинде окуу жана түшүнүү эмеспи? Ошол сиздер менен бүгүн бул тексттин максаты жана курамындагылары боюнча бир аз да болсо сиздерге керектүү маалыматтарды бергим келип турат. Андыктан азыр көңүлүңүздөрдү бурмакчымын. Мындай ЖРТ билесиздер, жалпы республикалык тестөөлөө. ЖРТнин окуу түшүнүү бөлүмүн жакшы аткаруу үчүн алгач тексттин мазмунун, ал жакта автор эмне деген ойду берип жатат, ошону билүү абдан зарыл иш сиздер үчүн. Аталган текстте билимдин гуманитардык, же болбосо социалдык, же болбосо табигый тармактарынан тексттер келет. Эч учурда мындай роман, повесттерден келбейт деп айтканмын, тагыраагы илимий техникалык тексттер келет эмеспи? Ошол тексттердин авторлору түрдүү болгондуктан, ал авторлор мындай ар кандай мазмунду берет, ар кандай түшүнүктөрдү берет.
Ошондуктан биз мисалы үчүн бир болжолдуу түрдө ушундай текст келет болуш керек, ушундай мазмундагы текст келет болуш керек, ушундай ойду бере турчу же болбосо бир нерсенин далилин издеп бизге текст берет болуш керек деп болжолдоп гана текстти күтүү туура эмес болуп калат. Анткени текст тапшыра турчу адамга текстти эмнелер келерин алдын ала мындай билип, ошого даяр болгон өтө маанилүү болот. Ар кайсы текст ар кандай болгон үчүн баарынан бирдей түзүлүштү күтүү жана баарынын бирдей максатта болгонун мындай болжоо бул туура эмес болуп жатат. Ошондуктан бирок жалпы жонунан текстте кандай мындай максатта болот, кандай мазмунда болот, ошолор боюнча бир 10 чакты пунктту сиздерге бөлүп карап жана түшүнүп берсем. Карап көрүңүздөр, бул жакта себеп натыйжалар деп турат, көйгөй чечимдер деп турат, окшоштук айырмачылыктар деп турат, сезимдер, эмоциялар, фактылар же болбосо факт сымалдар, сыпаттоо сүрөттөөлөр, карама каршылыктар, жеке пикирлер, мисалы үчүн автордун жеке гана өзүнүн пикири десек болот, тезис далилдер дейт, окуя баяндар, ой келишпестиктер жана башка ушул сыяктуу. Достор, бирок сиздер алдын ала текстти кандай максатта келе тургандыгын билбесеңиздер дагы, бирок ушундай могул жака жазылып койгон пункттар боюнча сөзсүз түрдө келет деп ишене берсеңиздер болот. Анда эмесе ар бирине токтолуп өтсөк, биринчи бул себеп жана натыйжа болуп жатат. Бунда окуучулар заман талабына жооп бербеген кесиптерде окуп жатышкандыктан иш берүүчүлөр адистерди кайрадан даярдашууда дейт. Ушундайбы, натыйжа болуп жатат да, ошол натыйжадан толук натыйжа чыкпай жаткандыктан кайра бир себептер менен, мисалы үчүн азыр көптөгөн вуздарда мисалы бир кесипти окуп чыгышат, бирок бүтүрүүчүлөр ал кесиби менен эч жерде иштей албай калган учурлар көп кездешет азыркы биздин заманда. Ошондуктан ал кесип ээлерин кайрадан карап чыгыш керек, же болбосо окутулган программаны кайрадан оңдоп түзөп, мындай жумуш таба ала турчу окуу жайды кайра карап чыгышат да. Ошондуктан натыйжадан себеп келип жатат, эмне үчүн деп. Андан кийин проблема чечими, мында кылмыштуулук, түркөйлүк көйгөйлөрдүн агартууга көбүрөөк каражат берүү менен билим алууну акысыз кылуу менен чечүү керек дейт. Мисалы үчүн бир көйгөй болуп жатат дагы, ошону тексттин башында мисалы үчүн бир көйгөй болот, бир проблема, тагыраагы. Анан ал автор болсо ошол проблеманы кандай жол менен чечиш керек, ошону бизге далилдеп берген тексттер дагы келет экен. Андан факт, анан чечмелөө дейт. Бир факт берилет. Ал фактка кээ бир адамдар ишенет же ишенбейт дегендей да. Ошол ишендириш үчүн тексттин башында факты берилет дагы, аяк жагында биз ага фактыны чечмелеп берип, бизге түшүнүктүү ойду алып келет. Андан кийин баяндоо. Мисалы үчүн бир адам өзүнүн жашоосунбу, же өзүнүн жумушунбу, же болбосо өзүнүн ооруган оорусубу, же болбосо иштеген жериби, же үй бүлөсү, балким же болбосо мисалы үчүн ушундай мен жакшы жумушка кантип жетип калгам деген өзүнүн жашоосундагы алган бир нерселерин баяндап, жөн гана баяндап айтып берген дагы тексттер келет. Андан кийин ой жана карама каршы ой түрүндө дагы тексттер келет. Мисалы үчүн бир автор айтып атат, бул окумушту ушундай ойду берген деп, бирок дейт, мен ага каршымын, ал туура эмес ойду айтыптыр деп, тескерисинче каршы ойду киргизиши мүмкүн. Ал андай болбойт, мындай болот деп. Ушунда ой жана ойдун карама каршы ой келе турган тексттер дагы болушу мүмкүн экен. Андан кийин ой жана окшош ой дейт. Мисалы үчүн ушундай эле автор бир ойду берди, андан кийин аягында ушундай ойго бул окумушту кошулат экен деп ойго ой кошуп атат. Ушундай да тексттер келет. Андан кийин тезис далилдөө. Мында кыргыз атынын кандай жылкы болгонун чындап эле дүйнөлүк цивилизациялар билеби? Ооба, буга кыргыз атынын ааламдык жылкылар аттуу энциклопедиясындагы аныктамасы далил боло алат дейт.
бир нерсени мисалы үчүн кыргыздар эле эмес, балким башка улуттун өкүлдөрү дагы угат, бирок ага кандай ишенүү керекпи же ишенүүнүн кереги жокпу бул жерде деп мындай далилди талап кылышат. Ошо далилдеп көрсөтүп берүү, бул тезиске далил келтирүү деген дагы тексттер келиши ыктымал. Ушундай достор, ушундай тексттер келет. Сиздер андыктан мондай эле текст келет деп, мисалы үчүн ойго ой кошу деген эле текст келиши мүмкүн. Мен ошондой тексттерди көп окуп даярданып, суроолорду өзүм түзүп көрүп жооп берсем десеңиздер, анда сиздер жаңылып калышыңыздар мүмкүн. Ошондуктан ар түрдүү, ар кандай максатта, ар түрдүү авторлор болгондуктан ар тараптан тексттер келиши мүмкүн деп, колдон келишинче адабий чыгармалардан эмес, илмий техникалык тексттерди окуп көнө берсеңиздер өзүңүздөр үчүн эң жакшы болот деген ишеничтемин. Достор, анда эмесе бүгүнкү эне тилинде окуу жана түшүнүү бөлүмүндө сиздер менен аябай кызыктуу текстти окуйбуз. Ал текстти кыргыз элинин баягыдан келген, баягыдан колдонгон бир салты боюнча өтөбүз. Анда эмесе баарыңыздар конт коюп угуп, жакшы түшүнүп, жана суроолоруна бат-баттан жооп берүүгө аракет кылыңыздар. Анда эмесе кеттик. Түптүү элибиздин аңчылык өнөрүн элдин социалдык катмарына карата турмуш тиричилик муктаждыгын чечүү үчүн экинчи жактан көңүл ачуу иретинде пайдаланылган өнөр катары карап келебиз. Кылымдар бою улуттук баалуулуктарын сактап, каада салт, нарк населин ушул күнгө чейин жеткирген ата-бабаларыбыздын тарыхына тереңирээк көңүл буруп, үчүнчү өңүттөн алып карачу болсок, аңчылык жоокердик өнөрдүн башаты болгондугуна ынанабыз. Адамзат коомунун түптөлүшүндө уруулар тобу күнүмдүк тиричилик муктаждыктарын чечүү максатында жан-жаныбарларга ууга чыгып, олжого туйтунуу үчүн же жырткычтардан сактануу максатында эң оболу тиешелүү жандыктар жайгашкан жердин табигый шартын, жырткычтардын кол салуу өзгөчөлүгүн, алардан сактануу ыкмаларын өздөштүрүүгө аргасыз болушкан. Убакыттын өтүшү, аң сезимдин өнүгүшү менен табият өзгөчөлүгүнө жараша түрдүү айбакта жашаган айбанаттардын түрүнө жараша өздөштүрүп, жаныбарлардын айрым түрлөрүн чалма салуу, кылтак коюу аркылуу тирүү кармап уруу менчигине айландыра башташканы айтпаса да түшүнүктүү. Уруу түзүлүшүндөгү менчик ээлеринин мал-мүлкүнө көз артып, оңой олжону көздөгөн башка бир топтун аракеттеринин натыйжасы уруу арасындагы кагылышуулардын жаралышына негиз болгондугун тана албайбыз. Ошондуктан алгачкы уруулар аралык кагылышуулар жоокердик өнөрдүн калыптанышына негиз болгон деп ишенимдүү айтсак болот. 40 уруунун башын бириктирген кыргыз кагандыгында балагатка жеткен уулдарын жоокердик өнөргө машк кылып тарбиялап, баатырдын баатыры болуп кетилип, оош-кыйыш учурда адилет ой жүгүртүп, калыс чечим кабыл алууга жетишкен учурда гана эл коргоочулардын катарына кабыл алышкан. Тагыраак айтканда, курдаштарынан кескин айырмаланган чымыр денелүү, айтканынан кайтпаган, курал-жарак пайдаланууга жөндөмдүү уландардын жүрүш-турушуна бала кезден саресеп салып жүргөн билермандар бала 12-13 жашка жеткенде күл азыгын белемдеп, оозунда сөзү, билегинде күчү, жүрөгүндө жалыны бар баатырга кошуп 40 урууну кыдыртып 40 күнчөлүк жолго узатышкан. Устат улуу сапардын жарымына чейин узун жолду кыскартып, жоокердик ыкмаларды баяндап, бала баатырды зериктирбей, күлазык менен тамактанууга көнүктүрүп жүрүп отурганын тарыхый маалыматтарда арбын кездешет. Кургак баяндын кызыгы кетип, бала баатырдын каны кызып, зериге баштаган учурда алгачкы сыноо катары анын капталынан кирген төө качырып кирген.
Эгерде бала баатыр бул сыноодон ийгиликтүү өтүп жеңишке жетишкен болсо, устаты кийинки сыноо боюнча үстүрттөн баяндап, бул сыноодон пайдаланыла турган курал жарак жана ал жаракты колдонуу ыкмалары боюнча түшүнүк берип, күч сынашып да көргөн. Арадан кыйла убакыт өтүп, бала баатыр чалыга баштаган кезде ага каршы аңчылыктан олжо болуп, үйрөтүлгөн жолборс кое берилген. Күркүрөгөн жолборстун сүрү баланын уйкусун умачтай ачып, шаштысын кетирген. Бул учурда устат баатыр балага бел болуп, жолборско каршы кайсыл куралды кандай ыкмада колдонуу керектигин эскертип турган. Кокус албурттанган азуу жолборско каршы аттанып, аны сулатууга бала баатыр чабалдык кылса, устатын куткарып алып, сыноо бир канча убакыттан кийин кайра кайталанган. Эгерде ал бул сыноодон да ийгиликтүү өтүп, устатынын ишенимин актаган болсо, айбанаттын амалдуусу түлкү качырылып, аны тирүү колго түшүрүү тапшырмасы берилген. Бул сыноодон да ийгиликтүү өткөн болсо, калың элдин катмарындагы жашоо шарты менен толук тааныштырылган. Соңунда курал жарак даярдаган усталарга келип, бала баатыр усталар тобунун жетекчисине тапшырылган. Бул жерден сыноолордун түрүнөн өтүп, өзүнө зор ишеним артып калган балага темир усталардын түйшүгүн башынан өткөрүп, ар бир ишти өз ирети менен аткаруу милдети жүктөлгөн. Тагыраак айтканда, отун алып, көмүр өчүрүүдөн баштап, көрүк басып, курал жарак сомдоого чейинки бардык жумушту аткарып бүткөндөн кийин гана ага өзүнө керектүү курал жарактарды жасап алууга жол берилген. Бул ириде же болбосо журт тагдырына жоопкерчиликти мойнуна ала турган азаматтын жалпы элдин турмуш шарты, күндөлүк турмуштагы түйшүгү менен терең таанышуусуна жол ачса, экинчиден токтоолукка, сабырдуулукка тарбиялап, даярдалган жарактын бөтөнчөлүктөрүнө көзүн каныктырып, калк башына карантын түшсө, кырчылдашкан майданда жеке өзүнө курал жарактын сапаттуусун жаңылбай тандап алуусуна шарт түзгөн. Бала баатыр бул сыноодон да ийгиликтүү өткөндөн кийин гана устат баатырдын коштоосунда ак өргөөгө келип, көпчүлүктүн күбөлүгү астында ишенимдүү эл коргоочу жоокерлердин катарына кабыл алынган дейт. Мынакей достор, ушундай аңчылык жоокердик өнөрдүн башаты деген автор Жаныбековден бул Чоокум журналынын 11 басылышынан алыныптыр. Бул текст 2012-жылы жазылган экен. Мына достор, ушундай өңүттөгү тексттер келет. Ушундай достор, эмесе сиздерге текст түшүнүктүү болду деп ойлоп жатамын. Эгерде түшүнбөй кала турган болсоңуздар, эч нерсе эмес, балким такыр түшүнбөй калбайт болушуңуздар керек. Себеби бир укканда жок дегенде 80-85% түшүнсөңүздөр дагы өзүңүздөргө абдан пайдалуу болот. Азыр кайра мен түшүнбөй калдым деп текстти баштан аяк окуп чыгуунун кажети жок. Себеби дегенде сиздерге саналуу гана мүнөттөр берилет, көптөгөн суроолор болот. Ошол суроолорго так жооп берүү үчүн текстти кайра окуй бербей, биринчиден суроону окуп көрүп, ал суроонун варианттарын дагы окуп көрүп, эгерде ошол суроого жооп бере албай жатсаңыздар, демек ушул сапта ушул сөз бар эле деген мындай ойдо калып туруп, анан текстке кайрылып жообуңуздун туура же туура эмес болуп жатканын текшерип алсаңыздар болот. Анда эмесе сиздер менен биргеликте суроолорго өтсөк. Биринчи суроо. Текстте автор негизинен дейт. Демек, бул суроону эң алгач түшүнүп алуу аябай зарыл. Демек, бизден сурап жатат, текстте автор негизинен эмнени айткан, же болбосо эмнени айтайын деген сыяктуу. Анда варианттарды окуп көрсөк.
Аңчылыктын Кыргыз элине өтө пайдалуу болуп келгенин көрсөтөт дейт. Аңчылык жоокер болуудагы эң чоң баскыч экенин баса белгилейт дейт. Жаш балдарды кичинесинен аңчылыкка үйрөтүү керектигин айтат дейт. Ата бабалардын балдарга тарбиялоодогу акылмандыгын көрсөтөт дейт. Мында ар бир вариантка токтолуп көрсөк, аңчылыктын Кыргыз элине өтө пайдалуу болуп келгенин көрсөтөт дейт. Ооба, аңчылык чындыгында Кыргыз элине аябай пайдалуу болгон, бирок бул жакта аңчылык бизге аябай пайдалуу деп гана айткан жок, ал башка дагы ойду айткан болчу. Эмесе Б вариантын окуп көрсөк, азырынча бизде А варианты туура эмес. Аңчылык жоокер болуудагы эң чоң баскыч экенин баса белгилейт дейт. Достор, бул жакта жоокер балдарды даярдоо боюнча бир ыкмаларды окудук, түшүндүк. Демек, ал мыкты жоокер болуш үчүн аңчылык себепкер болот экен. Эгерде аңчылыкты туура аткара алса, өзүнө туура курал жаракты тандай алса, балким согуш болуп кеткен учурлардачы ар кандай ыкмалардан өткөн болсо, демек бул чыныгы жоокер катары саналат экен. Демек, бул биз азыр Б вариантын туура дей турабыз. Б варианты жаш балдарды кичинесинен аңчылыкка үйрөтүү керектигин айтат дейт. Бул жакта жаш балдардын баардыгын кичинесинен аңчылыкка үйрөтүү керектигин автор айткан жок. Себеби 12-13 жаштагы мындай күчтүү, башка балдардан көлөмү жагынан, күч жагынан, акыл эс жагынан айырмаланып турган гана балдарга мындай мыкты жоокер катары эсептөө иретинде жаш балдардын ичинен тандап алынгандарына гана аңчылыкты үйрөтүп, аягында жоокер катары эсептешкен. Демек, бул жаш балдардын баардыгы эмес, ошондуктан В варианты туура эмес экен. Г вариантына өтсөк, ата бабалардын балдарды тарбиялоодогу акылмандыгын көрсөтөт дейт. Мында, достор, ата бабалар балдарды тарбиялоодогу акылмандыгын көрсөтөт дейт. Ооба, чындыгында балдарды тарбиялоодогу акылмандыкты көрсөтүп жатат. Бирок негизги тема аңчылык боюнча болуп жатат дагы. Ошол аңчылыктын негизинде мындай жоокердик өнөр башталат экен деген ойду берип жатпайбы? Ошондуктан Г варианты дагы туура эмес. Ошондо бизде Б варианты туура болуп чыкты. Б вариантын белгилеп алыңыздар. Экинчи суроо. Текст боюнча жоокердик өнөрдүн пайда болушуна эмне себеп боло алат дейт. Жоокердик өнөрдүн пайда болушуна, достор, мал-мүлк мындай жоокердик өнөрдүн пайда болушуна эч себеп боло албайт. Анткени бул жакта мал-мүлк боюнча дагы текстте бир дагы сүйлөмдө айтылган жок. Бирок айтылгандары эми мындай уруу болуп бөлүнүп, анан мал-мүлктөрдү өздөрүнө топтой башташкан дейт. Бирок бул байлык катары эмес, ошондуктан А варианты туура эмес экен. Экинчи Б вариантын карасак, устаттар дейт. Устаттар бул жоокердик өнөрдүн пайда болушуна себеп боло алган жок. Анткени эми устаттар деп деле бир четинен айтсак болот, бирок тексттин башталышында бул устаттар болгондуктан жоокерлер көп болгон деген сөз болгон эмес. Б варианты, ошондуктан Б варианты туура эмес. В вариантына өтсөк, куралдар дейт. Мында куралдар болсо эле, демек жоокер балдар же болбосо жоокердик өнөрчүлүк пайда болуп калат деген түшүнүк такыр туура эмес болуп калат. Курал деген бул жөн гана нерсе, жандык эмес. Ошондуктан Б варианты дагы туура эмес экен. Г вариантын карасак, каада салт дейт. Мынакей, достор, каада салт деген жооп туура. Себеби дегенде ата бабаларыбызда илгертеден келе жаткан каада салтка айланган дейт. 12-13 жаштагы балдарга ушундай ар кандай тапшырмалар берилип, ошол тапшырмалардын баардыгын туура так аткарып жеңе турган болсо, ошондо гана чыныгы жоокер катары эл алдына алып келип, ошол баланы тааныштырып, анан жоокерлердин катарына кошулат деген. Демек, бул каада салт экен. Г вариантын белгилеп коюңуздар. Кийинки суроо.
Үчүнчү суроо 63 саптан 100 саптардан кандай тыянак чыгара алабыз дейт. Биз азыр 63 саптар деп суроодо берилип жаткандыктан биз ошол замат эле 63 саптан 100 сапка чейин кетип калуубуз туура эмес болуп калат. Себеби дегенде сиздерге буга чейинки эле сабактарда айта кеткенмин. Сөзсүз түрдө суроону окудуңуздарбы, варианттарындагы окуп көрүңүздөр деп, балким өзүңүздөр эле туура жоопту таап калышыңыздар мүмкүн. Бирок таба албай калсаңыздар дагы ушундай жоопто ушул сөз турду эле, анда ушул сөз болот турбайбы деп кайра келип белгилеп койсоңуздар өзүңүздөр үчүн оңой болот. Анда А варианты. Баатыр балдар көбүнчө чабал эле болушат дейт. Б. Сабырдуулукка үйрөтүү мүмкүн эмес дейт. В. Курал жасоо акылмандык талап кылат дейт. Г варианты. Кара күч акылдан кийин турат дейт. Анда эмесе биз кеттик. Балким достор сиздердин араңыздарда Б варианты туура окшойт же В варианты туура окшойт деген ой келиши мүмкүн. Мага деле мисалы үчүн азыр бул жактан бир вариант ошол туура болуш керек деп ойлоп койдум. Бирок ошо ойлоп коюп эле туура экен деп белгилеп койбошубуз керек. Анда жаңылгандык болобуз. Себеби дегенде 63-100 саптарды окуп көрөлүк. Ошондо гана өзүбүзгө ишеничтүү болгондон кийин гана туура жоопту белгилеп алсак, өзүңүзгө билесиздер плюс болот. Анда кеттик. Мынакей, бул жакта 60 сап турат. 60, 61, 62, 63. Демек 63 саптан биз 100 сапка чейин окушубуз керекпиз. Арадан кыйла убакыт өтүп, бала баатыр чалыга баштаган кезде ага каршы аңчылыктын олжоо болуп, үйрөтүлгөн жолборс кое берилген. Күркүрөгөн жолборстун сүрү баланын уйкусун умачтай ачып, шаштысын кетирген. Бул учурда устат баатыр балага бел болуп, жолборско каршы кайсыл куралды кандай ыкмада колдонуу керектигин эскертип турган. Кокус албуттанган азулуу жолборско каршы аттанып, аны сулатууга бала баатыр чабалдык кылса, устанын куткарып алып, сыноо бир канча убакыттан кийин кайра кайталанган. Эгерде ал бул сыноодон да ийгиликтүү өтүп, устатынын ишенимин актаган болсо, айбанаттын амалдуусу түлкү качырылып, аны тирүү колго түшүрүү тапшырмасы берилген. Бул сыноодон да ийгиликтүү өткөн болсо, калың элдин катмарында жашоо шарты менен толук тааныштырылып, соңунда курал-жарак даярдаган усталарга келип, бала баатыр усталар тобунун жетекчисине тааныштырылган. Бул жерден сыноолордун түрүнөн өтүп, өзүнө зор ишеним артып калган балага темир усталардын түйшүгүн башынан өткөрүп, ар бир ишти өз ирети менен аткаруу милдети жүктөлгөн. Тагыраак айтканда, отун алып көмүр өчүрүүдөн баштап, көрүп басып, курал-жарак сомдоого чейинки бардык жумушту аткарып бүткөндөн кийин гана ага өзүнө керектүү курал-жарактарды жасап алууга жол берилген. Бул ириде журт тагдырына жоопкерчиликти мойнуна ала турган азаматтын жалпы элдин турмуш шарты, күндөлүк турмуштагы түйшүгү менен терең таанышуусуна жол ачса, экинчиден токтоолукка, сабырдуулукка тарбиялап, даярдалган жарактын бөтөнчөлүктөрүнө көзүн каныктырып, калк башына караң түн түштү, кырчылдашкан майданда жеке өзүнө курал-жарактын сапаттуусун жаңылбай тандап алуусуна шарт түзгөн дейт. Достор, биз мынакей 63 саптан 100 сапка чейин окуп көрдүк. Эми туура жоопту тапсак. Баатыр балдар көбүнчө чабал эле болушат дейт. Чабал деген сөз эми мындай жөнөкөй эле, токтоо эле болушат дейт. Бул жакта баатыр балдардын мүнөзү, алардын сапаты боюнча айтылган жок. Демек, А варианты туура эмес экен. Б вариантын өтсөк, сабырдуулукка үйрөтүү мүмкүн эмес дейт. Бул жакта автор такыр сабырдуулук боюнча сөз кылган жок. Жана сабырдуулукка үйрөтүү жаш балдарды мүмкүн эмес деген дагы өзү эле туура эмес көрүнүш болуп калат. Демек, Б варианты дагы туура эмес экен. Б варианты курал жасоо акылмандык талап кылат дейт. Курал жасоо чындыгында жөн эле барып туруп эле биз
эр азамат жигиттерибиз барып эле куралдарды өз алдынча эле жасай алышпайт. Анткени курал жаракты жасоодо дагы акылмандык керек. Балким бул жагын атканда өзүңө тийип калсачы депчи, мисалы огу ар кандай жол жоболору бар. Ошондуктан акылмандыкты талап кылат курал жасоо. Бул менин оюмча бул вариантты азырынча туура деп белгилей турсак болот. Г вариантын карап көрөлүк. Кара күч акылдан кийин турат дейт. Эми өзүңүздөр ойлоп көрсөңүздөр достор, кара күч акылдан кийин турат дейт. Эми бул чындыгында мындай акыл албетте өйдө турат. Мындай кыргыз элинде макал бар эмеспи? Билеги күчтүү бир жыгат, билими күчтүү миңди жыгат деген. Ошондой эле акыл сөзсүз түрдө күчтөн өйдө турат, бирок ошентсе дагы бул саптарда кара күч акылдан кийин турат деген ой айтылган жок. Демек Г варианты дагы туура эмес экен. Бизде туура вариант болуп, курал жасоо акылмандык талап кылат деген Б варианты туура жооп экен. Белгилеп алыңыздар. Кийинки текстте аңчылыктын кандай пайдалары айтылды дейт. Текстте аңчылыктын пайдалары боюнча кандайлар айтылды? Биринчи, азык табуу дейт, көңүл ачуу дейт, анан жоокер болуу дейт. Мында карасаңыздар, бул жакта мындай берилип атат. Балким биринчиси А варианты, азык табуу үчүн гана аңчылык керек экен дейт. Азыр дагы көрөлүк. Андан кийин экинчиси бул көңүл ачуу үчүн эле аңчылыктын пайдасы бар экен дейт. Б варианты биринчи жана экинчи гана дейт. Демек биринчи азык табуу үчүн жана көңүл ачуу үчүн керек экен дейт. Ал эми Г вариантында азык табуу дагы дейт, экинчиси бул көңүл ачуу дагы дейт, үчүнчүсү жоокер болуу дагы дейт. Менин оюмча, достор, сиздер деле менин оюма кошулат болушуңуздар керек. Азык табууда дагы бул аңчылыктын пайдасы бар. Аңчылык кылсак, биз өзүбүз жей турган тамагыбызды даярдай алмакпыз деген сөз. Демек азык табуу биринчиси туура. Көңүл ачуу дейт. Бул эми балким пайдасы бардыр, көңүл ачат болуш керек. Кээ бир адамдар аңчылык кылганды аябай жактырып, мындай хоббиси катары кабыл алышат. Ошондуктан көңүл ачуу дагы туура деп ойлойм. Анан жоокер болуу дейт. Аңчылыкты үйрөнүп алып туруп, андан кийин аңчылыктын натыйжасында чыныгы жоокерлер пайда болот деген текстте ой берилген. Демек бизде азыр Г варианты туура жооп катары эсептелинди. Белгилеп алыңыздар. Андан кийинки суроого өтсөк, текст боюнча оозунда сөзү, билегинде күчү, жүрөгүндө жалыны барлар кимдер дейт? Бул 46-47 саптарда берилиптир. А варианты 12-13 жаштагы балдар дейт. Б варианты бала баатырлар дейт. В варианты ата бабалар дейт. Г варианты устаттар дейт. Сиздер бул жакта 46-47 саптар берилгендиктен, демек ал саптарга сөзсүз түрдө кайрылышыңыздар керек. Бул жактан варианттарды окуп туруп эле туура жоопту тапсаңыздар дагы толук түрдө өзүңүздөргө ишениш үчүн саптарга кайрылалык. 46 жана 47 саптарда экен. Мынакей 45 сап, 46 жана 47. Күлазыгын белендеп, оозунда сөзү, билегинде күчү, жүрөгүндө жалыны бар баатырларга кошуп 40 дейт. Ошондо баатырларга кошуп дейт. Бул жакта карасаңыздар, кээ бирөө ойлоп алышы мүмкүн, бул 12-13 жаштагы балдар деп, бирок ал деген 46-47 саптарда 12-13 жаштагы балдар боюнча сөз болгон жок дагы, 45 сапта болгон. Эгерде 45 саптагы бул жакта кошулган болсо, А варианты туура болуп калмак. Бирок бала баатырлар жөнүндө да сөз болгон жок, ата бабалар боюнча дагы сөз болгон жок. Ал эми ошо устаттар боюнча сөз болот балдар. Анткени ошол 12-13 жаштагы балдарды баамдап байкап жүргөн устаттардын сөзү болуп жатат. Демек Г варианты туура жооп экен деп белгилеп алыңыздар. 6-чыны окусак, 86-90 саптарда айтылгандарды 91-100 саптарда айтылгандар дейт. Демек, мынакей сиздерге айта кеткем, мындай суроолор көп кездешиши мүмкүн. Балким ушул
86-90 саптарда айтылган ойду 91-100 саптарда автор төгүндөшү мүмкүн, ырасташы мүмкүн, чечмелеши мүмкүн, баяндашы мүмкүн. Демек биз сөзсүз түрдө окуп көрүшүбүз керекпиз. 86 саптан баштап 100 сапка чейин окуп көрөлүк. Бирок 90 сапка чейин окугандан кийин токтоп, бир аз болсо ойлонуп, эмне жөнүндө ой болуп жатат. Андан ары 91 саптан баштап окуп кетсек туура болот экен. Анда эмесе кеттик. Мынакей 85 сап болуп турат. Демек 86 бул жактан баштап окуйт экенбиз. Тагыраак айтканда, отун алып көмүр өчүрүүдөн баштап көрүп басып курал жарак сомдоого чейинки баардык жумушту аткарып бүткөндөн кийин гана ага өзүнө керектүү курал жарактарды жасап алууга жол берилген дейт. Мынакей демек баардык ыкмаларды басып өткөндөн кийин гана өзүнө мындай толук ишенгенден кийин, баардыгын билгенден кийин курал жасак жасоого жол берилген дейт. Эми ошол эле ушул ойду 91 саптан 100 сапка чейин эмне деген? Ошол ойду ырастаганбы, төгүндөгөнбү, четке какканбы, чечмелегенби же баяндаганбы? Кеттик анда. Бул ириде журт тагдырына жоопкерчиликти мойнуна ала турган азаматтын жалпы элдин турмуш шарты, күндөлүк турмуштагы түйшүгү менен терең таанышуусуна жол ачса, экинчиден токтолууга, сабырдуулукка тарбиялап, даярдалган жарактын бөтөнчөлүктөрүнө көзүн каныктырып, калк башына караңкы күн түшсө, кырчылдашкан майданда жеке өзүнө курал жарактын сапаттуусун жаңылбай тандап алуусуна шарт түзгөн дейт. Демек, достор, башында курал жарак жасап алууга жол берилген дейт. Ошол курал жаракты 91 саптан 100 саптарда мындай ойду айтылат. Демек, курал жарактын сапаттуусун жаңылбай тандап алуусуна шарттар түзүлгөн дейт. Демек, биздин туура жообуз катары төгүндөгөн жок, бул четке каккан жок, чечмелеп берген жок, эмнеге себеби деп туруп чечмелеп берген жок бизге. Анан кийин баяндап эле ушундай эле болгон деп айтып койгон жок. Демек, биздин туура жообуз катары кайсы экен? Ырастайт дейт. Ошол ойду 86-90 саптарда берилген ойду 91-100 саптарда ырастаган экен. Бул вариантын белгилеп алыңыздар. Кийинки суроого өтсөк, тексттин мазмунуна ылайык төмөндөгү айтымдардын кайсынысы ката дейт. Демек, бул жакта 4 вариант берилип жатат. 4 варианттын ар биринде бирден сүйлөмдөр жайгашкан. Демек, ошол 3 варианттагы сүйлөмдөр туура болот дагы, бир варианттын сүйлөмү туура эмес болот. Ошол биз туура эмес текст кездешпеген сүйлөмдү табуубуз керек экен. Анда эмесе кеттик. Бардык балдар 12-13 жашынан баштап жоопкердикке даярдалышчу дейт. Мындай сап бар, анткени билесиздер, 12-13 жашынан баштап тарбиялоого аракет кылышкан экен. Андан кийин Б. Урлар арасындагы ой келишпестиктер жоопкерлердин пайда болуусуна себептейт. Кандай ойлойсуздар, достор? Урлар арасындагы ой келишпестиктер жоопкерлердин пайда болуусуна себептейт. Бул дагы азырынча бизде туура жооп катары кабыл ала турушубуз керекпиз. Анткени ал жакта урлардын арасында ой келишпестиктердин натыйжасында жоопкерлер пайда боло башташкан. Андан кийин В варианты эл коргоочулардын катарындагы жоопкер өз куралын өзү жасай алчу дейт. Бул чындыгында туура, анткени мындай сүйлөм кездешет. Себеби дегенде эл коргоочулардын катарындагы жоопкер өз куралын өзү жасайт. Аягында айтпадыбы, баардык ыкмаларды колдонуп бүтүп, баардык шарттардан өтүп, сыноолордон өтүп бүткөндөн кийин курал жасоону үйрөнөт дагы. Кийин балким согуш чыгып кете турган болсо, жоопкер өзүнө куралды жасай алып, же болбосо өзүнө ыңгайлуу туура куралды тандай алат деген сүйлөм айтылган. Демек, В варианты дагы бар экен. Демек, муну белгилейбиз. Г варианты
эл коргоочулар адилет ой жүгүртүп калыс чечим кабыл алуусу керек дейт. Эл коргоочулар адилет ой жүгүртүп калыс чечим алуусу керек дейт. Мындай сүйлөм колдонуу эле жок, колдонгон эмес. Анткени эл коргоочулар деген ал жакта сөз болгон эмес. Демек А, Б, В варианттар туура эмес экен дагы Г варианты туура экен. Анткени А, Б, В варианттарындагы сүйлөмдөр текстте кездешкен дагы Г вариантындагы сүйлөм тексттин мазмунуна ылайык келген эмес. Демек Г вариантын белгилеп коюңуздар. 8-чи суроого өтсөк, 44-чү саптагы сарэсеп салуу сөзү кайсы варианттагы сөз менен маанилеш боло алат дейт. Маанилеш демек биз мындай синоним катары дагы маанилеш деген сөздү синоним катары кабыл алсак болот. Анткени синонимдер дагы эки башка жазылса дагы бирок бир маанини билдирет эмеспи. Анда кеттик. Сыноо дейт. Сарэсеп салуу деген сөз сыноо дейт. Же болбосо кызыгуу дейт, же болбосо баамдоо дейт, же болбосо кароо дейт. Мынакей 44-чү сапка өтүп көрөлүк. Биздин жообубузду туура чыгыш үчүн 40, 41, 42, 43, 44-дө тушуна бала кезден сарэсеп салып жүргөн дейт. Бала кезден сарэсеп салып жүргөн. Демек, бир балага бир киши мындай эмне кылып жүргөн, бир баланы сынап жүргөнбү, же болбосо Б вариантында ал балага кызыгып жүргөнбү, же болбосо Б вариантында мындай баамдап жүргөнбү, же болбосо карап жүргөнбү деген сөз экен. Демек, сарэсеп салуу өзүңүздөр эле түшүнөт болушуңуздар керек. Сарэсеп салып көрдүм деп коет го, же болбосо мен ушул китепке кызыгып сарэсеп салып көрдүм деп. Негизи сарэсеп салуу деген сөзү Манас эпосунда дагы көп колдонулат эмеспи? Ошондуктан сарэсеп салуу деген сөздүн мааниси, так мааниси кароо дегенди билдирет. Демек, Г варианты туура экен. Кийинкиге өтсөк, текстке ылайык жоокердикке даярдоонун эң алгачкы баскычы бул күчтүү азык берүү дейт. Андан кийин түшүндүрүү иштери дейт, айбанат менен сыноо дейт, баланын акылын сыноо дейт. Достор, текстте негизи айтылган күчтүү азык берүү деп деле балким ойлоп калышыңыздар мүмкүн. Мындай жоокерди даярдоодо сөзсүз түрдө биз эң биринчи күчтүү азык берсек, андан кийин кийинки этаптардан өтүп, анан күчтүү жоокер пайда болгон деп айтышыңыздар мүмкүн. Бирок андай күчтүү азыкты белгилей турган болсок ката болуп калат. Анткени текстте айбанат менен сыноо, эң алгачкы кадам бул айбанат менен сыноо деген текстте жайгашкан сүйлөм бар. Демек, биз түшүндүрүү иштери жүрүп, андан кийин жоокерди даярдоо эң алгачкы баскыч болгон деп айта албайбыз. Айбанат менен сыноо деп айтылат экенбиз, анан баланын акылын сыноо дейт. Баланын акылын бул жерден эң алгач сынашпайт, орто чендеринен деле сынашы мүмкүн. Демек, В варианты туура, белгилеп алыңыздар. Андан кийин 10-чу суроого өтсөк, темир устанын түйшүгүн тартуу менен болочок жоокерлер эмнелерге үйрөнүшкөн дейт. Темир устанын түйшүгүн тартуу менен болочок жоокерлер эмнелерге үйрөнүшкөн дейт. Билесиздер, текстте айтылды, бардык жолбор, түлкү, төөлөр менен мындай талкуулашып көрүп, анан жыйынтыгында эң акырында бардыгы жакшы болуп, бардык этаптардан өткөндөн кийин гана атайын усталарга келип, ал усталардан кандайдыр бир өзүнө керектүү курал жаракты жасоого үйрөнгөн деп. Демек, ошол темир устанын түйшүгүн тартуу менен болочок жоокерлер эмнелерге үйрөнүптүр? Кеттик. Чыдамкайлыкка, баамчыл болууга, амал-көйлүккө жана күчтүүлүккө дейт. Чыдамкайлыкка үйрөнө алыштыбы? Ооба, үйрөнө алышты. Баамчыл болууга дейт. Эми бул жакта баамчыл болуу, ошо бир нерсени ойлонуп, бир баамдай алуу деген бул туура эмес болуп калат. Анткени баамчыл болуу деген бул кичине өз башынан көп нерсе өтүп, көп салгылашуулардан өткөндөн кийин баамдай билип, анан бир жыйынтыкка келүү эсептелинет. Демек, баамчыл
болуу деген туура эмес экен. Анан амал көйлүккө сөзсүз түрдө достор амал көйлүккө үйрөнүшөт. Амал көйлүк билесиздер, бир ситуациядан мындай бир жол таап, ошол ситуациядан чыгып кетүү деген ойду билдирет эмеспи? Демек, амал көйлүккө дагы үйрөнүшкөн деп айта алат экенбиз. Андан кийин күчтүүлүккө дейт. Сөзсүз түрдө достор, эгерде чыныгы жоокерлер күчтүү болбосо, анда ал жоокер катары эсептелине албайт. Мындай согушта согуш эле эмес, негизде эр азаматтар чыныгы жоокерлер үчүн күчтүүлүк сөзсүз түрдө керек. Демек, бул жактан караңыздар, биринчи, экинчи А варианты биринчи жана экинчи гана дейт. Чыдамкайлыкка жана баамчыл болууга гана үйрөнүшкөн дейт. Бул туура эмес жооп. Б варианты экинчи жана үчүнчү гана дейт. Баамчыл болууга жана амал көйлүккө үйрөнүшкөн дейт. Бул дагы Б вариантта ката болуп калат. В вариантын карасак, биринчи, үчүнчү жана төртүнчү дейт. Чыдамкайлыкка, андан кийин амал көйлүккө жана күчтүүлүккө дейт. Демек, В вариантын азырынча туура дей турабыз. Г варианты биринчи, экинчи жана төртүнчү дейт. Чыдамкайлыкка, баамчыл болууга жана күчтүүлүккө дейт. Алар сөзсүз түрдө амал көйлүккө дагы үйрөнүшкөн. Демек, бизде туура жооп катары В варианты экен. Белгилеп алыңыздар. Ушундай достор, ушуну менен бизге бүгүнкү көз карандысыз текст окудук. Көз карандысыз текстти билесиздер, бир гана аябай көлөмү жагынан чоң текст келип, ага өз алдынча суроолор берилет. Ушундай биз текстти окуп, суроолоруна жооп бердик. Сиздерге дагы жалпы республикалык тест түрлөрдө кыргыз эне тилинде окуу жана түшүнүү бөлүмүндө ушундай илимий техникалык, гуманитардык, социалдык тексттер келет. Жана болжолдуу түрдө суроолору ушундай болот. Андай эмесе, мен ойлоп жатамын, сиздерге бүгүнкү текст аябай кызыктуу болду деп, жана суроолору дагы логиканы аябай талап кылгандыгы дагы көрүндү деп ойлоймун. Билесиздер, сиздер бул эне тилинде окуу түшүнүү бөлүмүндө бир гана шаар окуй алуу жетиштүү болбойт. Сөзсүз түрдө шаар окуй алуу жана аны шаар окуп эле бүтүрүп койбостон, шаар окуганга жараша түшүнүү алуу дагы эсептелинет. Жана дагы логиканы аябай талап кылат экен. Ошондуктан достор, сиздерге айтарым, сөзсүз түрдө көп тексттерди окуй бериңиздер. Ал тексттерге өзүңүздөр эле мындай суроолорду түзүп көрүңүздөр. Мен айтпайм мындай 7-8 же 10го чейин суроо түзгүлө деп. Алгач 3төн 5ке чейин суроолорду түзө алсаңыздар, анда аябай жакшы болот. Мисалы үчүн суроолорду түзгөндө дагы, мисалы бул мынчанчы сапта кандай ой айтылды деп, демек ушундай суроолорду түзө алсаңыздар, сиздерди мен ойлой аламын. Тексттин мазмунун окуп, мындай текстте кандай ой айтылып, ал ойду жыйынтыктадыбы же толуктодубу, же болбосо каршы ой айтылдыбы, ушуларды биле алат экен деген ишеничте боломун. Андыктан баарыңыздарга ийгилик, көп окуңуздар жана мен сиздерге ишенемин. Колуңуздардан баардыгы келет деп, сиздерге ушундай мыкты мүмкүнчүлүк түзүп берген EduOrtKG онлайн курсуна дагы чоң ыраазычылык билдиребиз. Анда эмесе сак саламатта калыңыздар.